Негизги түрлөр. Адамдар экосистемадагы байланыштарды дайым эле түшүнө беришпейт. Эгер зыяны көп жаныбар болсо, андан кутулууга аракет кылабыз. Бул кээде бүтүндөй экосистеманы бузушу мүмкүн. Өзгөчө бул негизги түрлөргө тиешелүү. Буга мисал АКШдагы Калифорниянын жээктериндеги майда сүт эмүүчү жандык деңиз кундузун жок кылуу менен адамдар бүтүн экосистеманы өзгөртүшкөн. Алардын терисин алуу үчүн 1700-1800 жылдары толук кырып салышкан. Балыкчылар деңиз кундузу жоголгон экосистемадагы өзгөрүүлөрдү байкашкан. Деңиз кундуздары деңиз кирпилери менен азыктанган жаныбарлар. Алар жоголуп кеткенде деңиз кирпилеринин популяциясы кескин өсүп кеткен. Деңиз кирпилери ламинарийлер деңиз балырлары менен азыктанышат. Ламинарийлер балыктардын бир нече популяцияларынын урук таштоосу үчүн маанилүү өсүмдүк болуп саналат. Деңиз кундуздарынын жоголушу деңиз кирпилеринин көбөйүшүнө жана баалуу деңиз өсүмдүктөрүнүн жоголушуна алып келди. Урук таштай турган орду жок болгондуктан балыктар да жоголушкан. Балыктар бир нече жылдар бою ал жерде пайда болбогондугун балыкчылар айтышкан. 1911 жылы деңиз кундузунун популяциясына аңчылыкка тыюу салынган жана коргоо боюнча конвенция кабыл алынган. Деңиз кундузунун популяциясы калыбына келтирилген жерде деңиз кирпилери азайып, акырындык менен ламинарий өсүмдүктөрү калыбына келип, балыктардын популяциясы кайра ордуна келген. Бул мисал негизги түр экосистема менен канчалык тыгыз байланышта экендигин көрсөтөт. Дүйнөдөгү жашоо чөйрөсүнүн жоголушу. Жашоо чөйрөсүн жоготуу азыркы күндө планетадагы абдан олуттуу көйгөй. Жамгырлуу токойбу, чакан уюкпу жаныбарлардын жашаган жашоо чөйрөсү болот. Ал жерде жаныбарлардын тамак ашы, коопсуз жайы, уктаган жери, тукумун улап өстүргөн үйү жайгашкан. Алар башка түрлөр менен тамак аш үчүн күрөшүшөт, өз чөйрөсүн коргошот. Алар дайыма бир жерди мекендешет же бир жерден экинчи жерге тамак аш издеп көчүп конуп жашашат. Адамдар айыл чарба иштерин жүргүзүү үчүн же үйлөрдү куруу үчүн токойлорду кыйганда, токойдо жашаган жаныбарлар жашоо чөйрөсүнөн ажырап калышат. Жашоо чөйрөсү чектелген жаныбарларга абдан олуттуу коркунуч жаралат. Жаныбарлардын толук кырылып жок болушуна алып келиши мүмкүн. Калктын санынын өсүшү менен жаратылыш аймактары бузулуп, адамдар өз керектөөлөрүн канааттандырып жатышат. Айрым учурда жапайы жаратылыш менен адамдар жашап, ишмердүүлүк кылган аймактар абдан жакын жайгашкан. Эптеп тирүү калган жаныбарлар өз ареалынын чакан тилкесинде калууга аргасыз болушат. Бул жашоо үчүн күрөшүүгө жана жашоо чөйрөсүнүн тартыштыгына алып келет. Натыйжада айрым түрлөрү жок болушат. Жашоо чөйрөсүнүн био ар түрдүүлүгү азаят. Силер билесиңерби? Аллигаторлар да балыктарды коргошот.
Аңчылыктын айынан Америкадагы аллигаторлар жоголуп бараткан түрлөрдүн тизмесине киргенде балыктар жоголуп кеткендиги жөнүндө билесиңерби? Бул мындайча болгон. Аллигаторлар калканычтуу чортонду жешет, же башкача айтканда кайман балыгы. Чортондор түрдүү майда балыктар менен азыктанышат. Аллигаторлар кырылганда калканычтуу чортондун популяциясы кескин түрдө көбөйгөн. Алар балыктардын бардыгын жеп салышкан. Бул окуя аллигаторлар коргоого алынып, популяциясы калыбына келгенде калканычтуу чортондор көзөмөлдөнүп, калган балыктардын да түрлөрү калыбына келген. Тарыхый таштандылар. Элестетип көргүлөчү. Бир тартипсиз адам таштандыны жолдун четине таштады. Бирөө токтоп аны жыйнабаса, ал жерде таштанды 100 жыл бою, андан да көп жыл жата бермек. Ыргытылган таштандынын түрү кайсы убакытта, кайсы мезгилде чиримек? Силер таба аласыңарбы? Булар таштандынын түрлөрү: алюминий консерва банкасы, нейлон кездеме, пластик стакан, бир жолу колдонуучу кагаздан жасалган табак, таштанды салган полиэтилен пакет, айнек. Кайсы таштандынын түрү канча жылда чирип жок болушу мүмкүн? 5 жыл, 250 жыл, 10-20 жыл, 1 миллион жыл, 200-500 жыл, 30-40 жыл. Жасап көргүлө. Бактаракты сактагыла. Жаңы жылда өсүп жаткан балатыны коюуга аракет кылгыла. Кыйылган балаты сатып алганча тамыры менен челекте өсүп жатканын алгыла. Питомниктен балатыны жайында сатып алып, кышка чейин челекке өстүрсөңөр болот. Ага суу куйганды унутпагыла. Анткени үйдүн ичинде жамгыр жаабайт да. Кышында майрамга жакын аны кооздогонго болот. Силер көнгөндөй чоң болбосо дагы анын алдына коюлган белектер чоң болуп көрүнөт. Күн жылыганда аны эшиктин алдына же бакчага отургузуу керек. Панда тынчсызданууда. Жаныбарлардын түрлөрүнө таасирин тийгизип, жашоо чөйрөсүн жоготууга мисал катары чоң панданы келтирсек болот. Алар 1984 жылы жоголуп бара жаткан түрлөрдүн тизмесине киргизилген. Аңчылык кылууга тыюу салынганына карабастан, панданын саны азайып бара жатат. Чоң пандалар бамбук жешет. Кытайда элдин саны көп болгондуктан бамбуктар кыйылууда. Пандалар чакан жана обочолонуп бөлүнгөн бамбук токойлорунда жашоого аргасыз болушууда. Түрдүү жаратылыш себептери менен токойдогу бактар куураганда, курсагын тойгузуу үчүн пандалар башка бамбук токойлоруна бара албай калышат. Чоң панда дүйнөдөгү акыбалы оор абалда турган түрлөрдүн бири. Жер жүзүндө болгону 1600 панда калган. Бамбукта азык заттар аз болгондуктан күнүнө 14 саат бою азыктанууга туура келет. Кышкы чээнге кирүүгө да карабай калорий топтош керек. Антпесе алар ачкачылыктан өлүшөт. Кытай эли панданын жашоо чөйрөсүн иштетүүнү токтотпосо, панда жоголуу коркунучунда.
Эмне кылуу керек? Жапайы жашоо үчүн жапайы жолдор. Жаратылышты коргоочулар жапайы жолдорду калыбына келтирүүгө жана коргоого топторду түзүшүүдө. Мындай бири-бири менен кошулган жапайы аймак канаттуулардын жана сүт эмүүчүлөрдүн көчүп конуусун камсыз кылууга арналган. Аларды Канададан Мексикага чейин кездештирсе болот. Жапайы аймактардын фрагментациясын азайтуу жана мындай бөлүштүрүүнүн жапайы жаныбарларга таасири абдан маанилүү. Көчүп конгон канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр коопсуз жапайы аймактарга муктаж. Алар тамак аш таап жеп, эс алып, мезгилдин өзгөрүшүнө жараша кыймылын улашы керек. Токойлорду кыюу жамгырлуу токойлордун жок болушу. Жамгырлуу токойлор тездик менен жок болушууда. Бул тууралуу макалаларды окусаңар, телевизордон көрсөңөр, мектептен билсеңер болот. Силерде суроо жаралышы мүмкүн. Эгер токойлорду кыюу көрүнүшү жаман болсо, эмне үчүн адамдар токойду кыюуну дагы эле токтотушпайт? Жогоруда биз айткандай, адамдар жамгырлуу токойду баалуу жыгач алуу үчүн же айыл чарбачылыгын жүргүзүү үчүн кыйышат. Башка дагы себептер бар. Таң калышыңар мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарынын тургундарынын да буга тиешеси бар. Бул мындайча болууда. Бразилияда токойлорду кыюу жана өрттөө жерди коммерциялык пайдалануу, башкача айтканда мал багуу үчүн жүргүзүлөт. Бразилия уйдун этин экспорттоо боюнча дүйнөдөгү ири мамлекеттердин бири. Ал жакта багылган мал улам кыймылда болушу керек. Анткени жука кыртыш көпкө жайылган малды көтөрө албайт. Аларга жайыт керек болгондо токойлорду кыйышат жана өрттөшөт. АКШнын тургундарынын Бразилиядагы Амазон токойлоруна кандай тиешеси бар? Уйдун эти АКШ жана Европанын фастфуд ресторандарына сатылат. Америкалыктар фастфуддагы гамбургерлерди абдан жакшы көрүшөт. Эмне кылуу керек? Соядан жасалган бургерлерди жейли. Америкалыктар фастфуд тамактарын көп жешет. Өзгөчө балдар. Көпчүлүк фастфуд тамактары майлуу, калориялары ашыкча, кымбат сатылат. Американын фастфуд индустриясы Бразилиядан уйдун этин көп сатып алышат. Ал жерде мал жаюу үчүн токойлорду кыйып өрттөшөт. Бургерлерди жакшы көргөн америкалыктар уй этинин ордуна соядан жасалган бургерлерди жешсе, токойлор сакталып калмак. Силер да жеп көргүлө, балким жагып калат. Экологиялык тажрыйба. Токойлорду кыюу эрозияга алып келет. Токойлор толук кыйылганда топурак сактоочу касиетинен айрылат. Натыйжада эрозия пайда болот. Кыртышта эмне болоорун билүү үчүн бул тажрыйбаны жасап көргүлө. Топурактуу ачык жер тилкеси, мүмкүн болсо урук өнүп чыга электеги бакча, бир аз чабылган чөп, бир нече кургак бутак, суу чачыраткычы бар шланг жана күрөк керек болот. Күрөк менен топуракты жумшарткыла. Андан кийин бийиктиги 10-15 сантиметр 3 үймөк жасагыла. Биринчи үймөктү ошол бойдон калтыргыла. Бул баксыз аймак болот. Экинчи үймөктү чабылган чөп жана 3-4 кургак сынган бутактар менен жапкыла. Бул
устун даярдоо үчүн кыйылган токой болот. Үчүнчү үймөккө бири бирине жакын жайгаштырып бутактарды тиккиле. Бул өсүп турган токой. Ага чабылган чөптү төшөгүлө. Чачыратуучу шланг менен 3 үймөктү тең суунун агымы үймөктөн ылдый акканча суугаргыла. Сууну өчүргүлө. 3 үймөктү карап чыккыла. Шлангадан суу чачыратып сепкенде кандай өзгөрүүгө дуушар болушту? Өсүмдүк өспөгөн, эч коргоосуз калган, суу жууп кеткен үймөк болдубу? Устундар жаткан үймөктө эрозия аз жүрдүбү? Токойлуу үймөк кандай акыбалда калды? Токою кыйылып, такыр калган жерде жамгыр жааганда эмне болору тууралуу элестете алабызбы? Чөлгө айлануудан кийинки жашоо. Чөлгө айланууга таасир этүү кээде таң калтырат. Токойлор кыйылып, жаныбарлар жашоо чөйрөсүн жоготконун көрүү өкүнүчтүү. Бирок бул токойлорду кыюудан келип чыккан жалгыз кесепет эмес. Токойлор глобалдуу масштабтагы мааниге ээ. Анда жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү баш маанектешип, био ар түрдүүлүктү сактоого жардам беришет. Алар кычкылтектин циклинде маанилүү роль ойношот. Атмосфераны кычкылтек менен камсыз кылышат. Биз бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газын өзүнө сиңиришет. Алар жашыл гигант соргуч сымал атмосферада нымдуулукту кармап турушат. Биз токойлорду кыйганда бак-дарактардан турган коргоочу катмарды жоготобуз. Такыр жер жамгыр жааганда упурап үбөлөнүп, түшүмдүү катмарын жоготот. Эрозияга учурайт. Жаңы топурак түзүлүшү үчүн узак мезгил керек. Эгер топурак жуулуп кетсе, эмне болот? Бул башка экологиялык проблемаларга алып келет. Төмөн карай дарыяларга агып, топурак топтолот. Бул седиментация же чөгүү деп аталат. Дарыяга топурак толуп, тайыз боло баштайт. Суу ылайланып, балык кармоого кыйынчылык жаратат. Мунун баары адамдардын жашоосуна, жамгырлуу токойдогу жаныбарларга жана тегерегиндеги айланага терс таасирин тийгизет. Булар токойлорду кыюудан кийинки айрым терс кесепеттери болуп эсептелет. Чөлгө айлануу. Чөл менен кургак талаалардын айырмасы жылына 1 сантиметр жаан-чачын жаашында. Чөптөр топуракты ордунда кармап турат. Чөйрө кургак болгону менен салыштырмалуу туруктуу. Бирок чөлгө айлануу процесси менен баары өзгөрүлөт. Шалбаалар менен талаалар чөлгө айланышынын көптөгөн себептери бар. Силер узак убакыт кургак болгондуктан чөлгө айлануу процесси жүрөт деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок бул себептен эмес. Көпчүлүк мезгилде бул адамдардын кийлигишүүсү аркылуу чөйрө чөлгө айланат жана жашоо шарттары өзгөрөт. 1930-жылдары Америка Кошмо Штаттарынын генен түздүктөрү малды көп жаюудан, айыл чарбасын туура эмес жүргүзүүдөн, кургакчылыктан такырайып кеткен. Бул мезгилди чаң идиш деп аташкан. Ал 10 жылга чейин созулуп, адамдарга зыянын тийгизген. Чөлгө айланып кетүүнүн негизги себеби жайытты ашыкча колдонуу. Жарым чөлдүү талаалар малды көп жайганда өзүнүн коргой турган күчүн жоготушат. Тамырына чейин кырчылып желген өсүмдүктөр жерге жатып калат. Топурактын үстүңкү катмары шамалга учуп,
же жамгырга жуулуп кетет. Жер чөлгө айланат. 24 миллиард тонна жердин үстүнкү катмары шамал менен суудан, башка себептерден улам жыл сайын эрозияга учурап, жоголот. Экологиялык тажрыйба. Чөлгө айлануу жөнүндө билели. Чөлгө айлануунун себептери. Айыл чарба иштерин туура эмес жүргүзүүдөн жана ага кошумча кургакчылыктан пайда болот. Бул теорияны жөнөкөй тажрыйбанын жардамы менен текшерип көрсөңөр болот. Ал үчүн бизге идиште өскөн гүл жана гүл өспөгөн жөн гана топурак салынган идиш керектелет. Аны менен катар фен, бир нече эски газета жана күн тийген терезе болушу керек. Эки идишти жанаша терезеге койгула, сууну бирдей куюп тургула. Андан кийин аларга бир жума суу куйбай калтыргыла. Бир жумадан кийин эки идиш тең кургак болушу керек. Эми өсүмдүктү суугарууга болот, бирок бош топуракты суугарбайбыз. Өсүмдүк суугарууга боло турган суусу мол жерде, ошондуктан бул тилкеде жамгыр жаайт. Бош идиш бул топурак. Малды көп жайгандан такырайган, ага жаан жаабайт. Жума сайын өсүмдүктү суугаргандыктан бир айдан кийин токойлорду кыюунун натыйжаларын көрсөтө аласыңар. Эки идишти тең дубалга жакын жайылган газетанын үстүнө койгула. Газетанын четтери дубалды жаап турабы байкагыла. Фенди иштетип, дубалдын жанындагы өсүмдүктөрдү көздөй багыттагыла. Абанын агымын эки идишке тең жиберебиз. Бул жеңил шамал же катуу чаң учурган шамал болушу мүмкүн. Шамал эки идишке кандай таасир тийгизди? Нымдуу топурак идиштеги өсүмдүктү сактап калат. Ал эми өсүмдүк өспөгөн идиштеги кургак топурактын көбү шамалда учуп кетет. Бул такыр жерге айлануунун жөнөкөй түрүнө кирет. Башка себептер. Такырайып чөлгө айлануу токойду кыйып күйгүзүү техникасынан да болушу мүмкүн. Бактар кыйылып өрттөлөт. Жердин үстүндө калган жука катмары мурда кармап турган күчүнөн тайыйт. Мал көп жайылган жайыт сымал топуракты шамал учуруп кетет. Же жаан сууга агызып кетиши мүмкүн. Адамдар дарыянын агымын суугаруу же шаарды иче турган суу менен камсыз кылуу үчүн буруп кеткенде, суулуу өрөөн чөлгө айланышы мүмкүн. Мисалы, сууга тиштерине байланыштуу Арал деңизи катуу кырсыкка кабылган. Деңизге куйган суулар талааларды суугаруу үчүн сугатка бурулуп кеткенден кийин Арал деңизи азая баштаган. Деңиз суусунда туздуулук көбөйгөндүктөн анда жашаган балыктардын жашоосу токтогон. Деңиз соолуп жок болду. Суу тартылып кеткен жеринде такырайган туздуу чөл жатат. Шамал болгондо туздуу кум дөңсөөлөргө учуп, жанындагы айыл чарба талааларына зыян келтирет. Айрым жерлерде космостон ыргытып жибергендей болуп көрүнгөн чоң-чоң кемелер кумга тыгылып калган. Бул адамдардын күнөөсү менен чөлгө айланган кейиштүү мисалдардын бири. Дүйнөдөгү бардык адамдар чөлгө айланууну токтотуп калууга иш-чараларды жүргүзүп келе жатышат. Кургак аймактарга мал жаюуну чектөө, бак тигүү
же шамалдан коргоочу кумдуу тосмолорду куруу чөлгө айлануу процессин токтотушу мүмкүн. Бирок чөл кургак жерди каптап калышына тоскоолдук кылуу абдан татаал. Ызы-чуу добуштар менен булгануу. Силер ызы-чуу үндөрдү булгай турган нерсе деп ойлобошуңар мүмкүн. Абаны же сууну булгагандай эле ызы-чуу да адамдарды, табияттагы жапайы жаныбарларды оору сыркоого дуушар кылат. Бүткүл дүйнөдөгү катуу ызы-чуу добуштар ар түрдүү унаалардын түрлөрүнөн, мисалы автомобиль, поезд, учактардан чыгат. Бир машина көп ызы-чуу кылбаса да, жолдогу миңдеген машиналардын агымы абдан катуу ызы-чууну жаратат. Аэропорттон 100 километр аралыкта жайгашкан үйлөр ары-бери өткөн, учуп бара жаткан, конгону жана конуп жаткан учактардан чыккан ызы-чуу добуштарга кабылышат. Айрым аэропорттордо күнүнө ондогон учактар учуп конот. Темир жолго жакын жашаган адамдар өтүп бара жаткан поезддердин тарсылдаган, дүкүлдөгөн добуштарын угушат. Жол тандабаска окшогон автомобилдердин катуу чыккан үнүнө жол трассасынан алыс жашаган адамдар менен жапайы жаныбарлар кабылышат. Алар жалгыз аяк жолдорду да бузууда. Ошондой эле булгануунун башка булактарына машиналар, энергетикалык объектилер, кеңсе техникасы, талааны, бакчаны жана газондорду иштеткен техникалар, ошондой эле музыка кирет. Ызы-чуу добуштарды азайтуу. Ызы-чуу добуштардын деңгээлин азайтуу үчүн көптөгөн иштер жасалууда. Айылдар менен шаарларда ызы-чуу добуштарды жөнгө салуунун эрежелерин жана жолдорун иштеп чыгышкан. Мисалы, кээ бир өлкөлөр чоң трассалар менен эл жашаган жерлердин ортосуна ызы-чуудан сактоочу тосмолорду коюшат. Алар чөп өскөн дөңсөөлөр, бактар же башка өсүмдүктөр, цемент тосмолору болушу мүмкүн. Эгерде жакында көп адамдар электр менен жүргөн гибрид машиналарда жүрө башташса, жолдордогу ызы-чуу азаят. Акыркы 100 жылда гибрид автомобилдер ызы-чууну азайта алган алгачкы автомобилдер болуп эсептелишет. Экологиялык тажрыйба. Ызы-чуу добуштар менен булгануу жана окуу. Ызы-чуу добуштар окууга жолтоо кылышы мүмкүнбү? Бир нече досторуң менен бул тажрыйбаны жасап көр. Силерге тажрыйба өткөрүү үчүн 2 бөлмө, кулакты жапкыч тыгын, ырдын 4 сап же андан азыраак 2 көчүрмөсү зарыл болот. 2 баланы тандап, ар бирине ырдын көчүрмөсүн жатпоого бергиле. Балдардын бирөөнү каалгасы жабылган бөлмөгө жайгаштырып, кулактарына тыгын тагуу керек. Ага ыр жаттоого 5 мүнөт убакыт бергиле. Экинчи баланы башка бөлмөгө киргизгиле. Бул маалда олтурган досторуңар менен сүйлөшө бергиле.
анын айланасында ызы чуу боло берсин. 5 мүнөттүн ичинде ыр жаттоого убакыт бергиле. Анын кулагын жабууга болбойт. 5 мүнөттөн кийин 2 баланы тең чакыргыла. Ызы чуу болгон жерде ыр жаттаган баладан ырды жатка айтуусун сурагыла. Андан кийин тынч бөлмөдө ыр жаттаган баланы уккула. Кимиси ырды жакшы эстеп калат. Ызы чуу менен булгануу жана окуу жөнүндө кандай жыйынтык чыгардыңар? Силер билесиңерби? Үңкүрдөгү ызы чуу жана уйкудагы жарганаттар. Ызы чуудан үңкүрдөгү уктап жаткан жарганаттар ойгонуп кетишет. Аларга жем боло турган курт-кумурскалар али жок. Мындай учурларда өздөрү чогулткан май запастарын сарпташат. Жаз келгенче топтогон запастары түгөнүп, өлүп калышат. Экинчи рет колдонгула. Төмөнкү тамгаларды колдонуп, сөздөрдү түзөлү. Канча сөз түзө алабыз? М, А, К, У, Л, А, Т, У, Р, А. Макулатура. Ма, Ку, Ла, Ту, Ра. Макулатура. Ызы чуу добуштардан дүлөй болуп калууга мүмкүн. Ызы чуу адамдардын угуу жөндөмдүүлүктөрүн эле бузбастан, бара-бара кулагын керең кылууга алып келиши мүмкүн. Ызы чуу стресс кылат, кан басымды жогорулатат жана жүрөк ооруну пайда кылат. Түнкү ызы чуу адамдарды ойготот, акыл эстен адаштырат, ачуусун келтирет. Мектептердин жанындагы ызы чуу окуучулардын көңүлүн өзүнө буруп, жаңы материалдарды өздөштүрүүгө жолтоо болот. Окууга көңүл буруусу жоголот. Ызы чуу жапайы жаныбарларды да үркүтөт. Алардын азыктануусуна, жүрүш-турушуна, тукум улуусуна жана көчүп конуусуна да таасирин тийгизет. Жарык менен булгануулар. Жарык менен булгануулар дүйнө жүзүндөгү көптөгөн шаарлардын проблемасы. Ал көчөлөрдү жарык кылуудан, имараттардан түшкөн жарыктан, көчө чырактарынан жана дүкөндөрдүн жаркыраган көрнөк жарнактарынан түшкөн жарыктардан пайда болот. Алыскы асмандан шаарлардын жарыктарын көрүүгө болот. Кээ бир шаарлар аябай жарык болгондуктан космостон да көрүнөт. Силер билесиңерби? Ташбакалардын балдары үчүн жолду жарык кылуу. Деңиз ташбакаларынын балдары түн ичинде жумурткадан чыккандан кийин тынч деңизге жөнөшөт. Алар горизонтту багыт кылышат. Анткени курчап турган кумдуу дөбөлөргө караганда ал жарык болуп турат. Жээктерге чоң-чоң отелдер курулганда деңизге кетчү горизонт сызыгынын ордуна отелдин жарыктары жолтоо болуп, жолдон адаштырат. Азыркы учурда эреже боюнча ташбакалардын балдары деңизге бет алган маалда отелдер сырттагы жарыктарын бир нече жумага өчүрүүсү талап кылынат. Анткени ташбаканын балдары деңизге алып баруучу бүлбүл жарыкты көрүп турушу керек. Өтө жарык болуунун коркунучу. Жарыктын абдан көп болушу энергияны көп сарптоо эле эмес,
Ал адамдарга да терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Жарык үн сыяктуу эле чектен ашып, кошуналардын кыжырын келтирип, түндө уктатпайт. Айдоочулардын жол кырсыгына учурашына көздү уялткан жарык себеп болушу мүмкүн. Иштеп жаткан жердеги жарык күчтүү болсо, бир күн кечке баш ооруп, кан басымы жогорулап, кыжаалат болуу күчөйт. Өтө жарык болгон учурда жылдыздарды байкоого жолтоо болот. Жылдыздарды көргүсү келген астронавттар жана жөнөкөй адамдар жакшылап көрүү үчүн жарыгы аз болгон жерди издешет. Обсерваториялар жарыктын деңгээли аз болгон жерде жайгашышат. Ал жерде жарык күчтүү болбой тургандай тартиптер бекитилет. Мисалы, Калифорния технологиялык институту 1930-жылы Паламар тоосуна обсерватория курган. Бул жер караңгы болгондуктан атайын тандалган. 200 дюйм телескоптон араң көрүнгөн галактиканы көрүүгө шарт түзгөн. Бирок убакыттын өтүшү менен түштүк Калифорния жаңыланып, кайрадан курулуштар курулуп, жапжарык шаарлар өсүп, түнкү асманда жарык куполу пайда болду. Паламар обсерваториясы маанилүү астрономиялык иштерин улантуу үчүн жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, жарыкты азайтууну өтүнүп кайрылышкан. Жылдыздарды көргүң келсе, анда жарыкты азайт. Жарык менен булгануу кандай таасир калтыраарын жеңил эле түнкү асмандан аныктай аласыңар. Сырттагы бардык жарыктарды өчүргүлө. Эшикке чыгып, жерге жаткыла. Түнкү асман даана көрүнгөнгө чейин көз көнгөнчө күтө тургула. Силер байкай алган жылдыздарды жана тегерегиңерди карагыла. Кимдир бирөө сырткы жарыкты жандырсын. Жылдыздарды дагы бир карагыла. Буга чейин силер көргөндөй даана көрүндүбү? Бул жарык менен булгануу десек болот. Силер жарык менен булганууну азайта аласыңар. Колдонбой турган маалда улам жарыкты өчүрүп турсаңар, же жапжарык болуу кажет болбосо, кубаттуулугу аз лампочканы пайдалансаңар, жарык керек боло турган жерге гана тийчү электр приборлорун орнотсоңор, электр энергиясын үнөмдөй аласыңар. Биздин жарык жапайы жаратылышка да таасирин тийгизет. Биздин жаратылышта миллиондогон жылдар бою түнкү жана күндүзгү жашоого ыңгайлашкан жаныбарлар жашашат. Түнкү мезгилде күндүзгүдөй жарык кылуу кээ бир жерлердеги жапайы жаратылыштын жашоо шартын бузат. Түнкүсүн үйдүн жарыгы күйгөндө курт кумурскалардын уюгун карасаңар, жарыктан көнүмүш ыргагы бузулуп, аларды адаштырат. Инвазивдүү түрлөр. Экосистемага башка жактан түрлөр алынып келгенде, алар көп жылдар мурун орноп калган тең салмактуулукту бузушу мүмкүн. Бөтөн баскынчылардын айынан көптөгөн жергиликтүү түрлөр толук жок болуп кеткен учурларда кездешет. Кээде жергиликтүү жаратылышка инвазивдүү, башкача айтканда, бөтөн түрлөр таасир этип жатканын түшүнгөнчө көп убакыт кетип, бул мезгилде алар тыгыз орношуп, кутулууга да кеч болуп калары шексиз. Мисалы, АКШга жүздөгөн инвазивдүү түрлөр алынып келген. Алардын арасында кызыл оттой кумурска, азиат мурутчаны, Африка арылары, айлан көчөктөр,
түгөйсүз жибек курт, кара чыйырчыктар жана башкалар бар. Инвазивдүү түрлөр экосистемага жайгашып алгандан кийин алардан кутулуу абдан кыйын. 1884-жылы Жаңы Орлеандагы кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн көргөзмөсүндө америкалык багбандар биринчи жолу Түштүк Америкадан алынып келинген сыя көккүлдүү сууда өскөн гиацинтти көрүшкөн. Флоридалык багбан үйүндөгү көлмөгө бул өсүмдүктүн өнгөнүн салат. Бир нече жумадан кийин гиацинт көлмөнүн ичин каптап өсөт. Андан кутулууну ойлоп багбан аны Сент-Джонс дарыясына ыргытат. Ошол мезгилден баштап бул өсүмдүк менен күрөшүү башталган. Өсүмдүктү көзөмөлгө алганча 1 кылымга жакын мезгил кеткен. Сууда өскөн гиацинт суунун астындагы чөйрөгө жарыкты өткөрбөгөндөй калыңдыкта өсүп, килемдей жаап калкыган. Ал көл менен көлмөлөрдү бузган. Адамдар өсүмдүктү кыйып жана өрттөшкөн. Бирок кичинекей бутагы калса да, кайрадан жаңыланып өсө берген. Сууга бул өсүмдүктөрдү жей турган ламантиндерди кое беришкен. Бирок өсүмдүк дарыялар менен каналдардын бардыгына жайылып, бир нече жылда эле түштүк штаттарга тарап кеткен. 1960-жылдары адамдар суу гиацинтине гербицидтерди чача башташкан. Гербицидтер уусу күчтүү химиялык заттар. Алар өсүмдүктөрдү уулантышат. Алар гиацинттерди жок кылышты. Бирок уулуу заттар дарыяларга жана көлдөргө тарап кетти. Айрым инвазивдүү түрлөр зыяндуу болушат. Мисалы, Африкадан алыс эмес жайгашкан Чакан Маврики аралына матростор иттерди жана чочколорду алып келишет. Бул окуя дрон аттуу учпаган канаттуунун жоголушуна себеп болгон. Алардын уялары жерде жайгашкандыктан алынып келген жырткычтар уяларын бузушкан. Жаңы Зеландияга алынып келген кундуздар менен мышыктар ал жактагы учалбаган канаттуулардын уяларын бузушкан. Галапагос аралына алып барылган эчкилер өсүмдүктөрдү бүт такырайтып жеп салышкан. Азыр көптөгөн мамлекеттерде өсүмдүктөр менен жаныбарларды чек арадан өткөрүүгө тыюу салган эрежелер бар. Мындай чараларды колдонууга кейиштүү окуялардан алынган сабактар түрткү болгон. Силер билесиңерби? Тез өскөн отоо чөп. Кудзу чырмалып өскөн Япониядан АКШга импорттолуп алынып келген өсүмдүк. Ылдам өскөндүктөн топуракты бат калыбына келтирип, эрозияны токтотуу үчүн алынган. Абдан тез өсүп, токойлорду каптап, күндүн жарыгын өткөрбөй, бактар өспөй калган. Сарайларды, үйлөрдү, дубалдарды, электр өткөргүчтөрүн каптап өсүп калган. Аны көзөмөлгө алуу кыйын болгон. Бул күрөштү жеңүүгө эчкилер жардамга келишкен экен.